Саламатсыздарбы? Рахмат. Ошо адам баласы жанагы жакшы сөз менен эл көгөрөт, бата менен, жамгыр менен жер көгөрөт дегенде ошо жакшы сөздөр угуп, дагы ушундай толкундоолор болуп, дагы ушул эфирге чыгып, элдерге маалымат берүүнү, улантууну чечтим. Биринчилерден болуп, бул суроо кош бойлуулук жана резус фактор деген эмне, кандын группасы деген эмне деген вопростор берилди да. Ар бир аял, кош бойлуу аял учетко турганда анын кандын группасы канчанчы? Өзүнүн кандын группасы 4 түрдүү болот да, 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү. Анан резус фактор деп коет. Анан резустун положительный и отрицательный дейт. Негизи биз учетко алганда, эгерде аял кишинин кандын группасы айырмасы жок, 1, 2, 3, 4, анан резусуна биз көңүл бурабыз. Эгерде кандын группасынын резусу отрицательный болсо, анда буга тыгыз, буга жакшы көзөмөл керек. Себеби эмне? Мындай кылганыбызда аял кишиде каны резус отрицательный болсо, ичиндеги баланын каны резус положительный болсо, экөөнүн ортосунда конфликт жүрөт да. Конфликт деген эмне? Ошондо отторжение болуп, эне ошол бул как чужеродный веществодой кылып отторгать этип чыгарып коюшу мүмкүн да. Ошондуктан көбүнчө отрицательный кровь болгондо эрте төрөлгөн балдар, орукчан балдар, жанагы саргайып калат го төрөлгөн, ошол балдар, ички баягы боорулары балдардын кээ бирлер даже туулганда да жок болуп калат. Себептердин бири ошол эне менен баланын ортосунда конфликт жүрөт. Бунун алдын алуу кандай деп айтабыз биз? Негизи көбүнчө келгенде биз чет мамлекеттерде, Россияда турмуш курган астында жубайлар полный обследование өтөт да. Кандын группасы, оорулары барбы, жыныс жол менен жугуучу оорусу барбы, жокпу, общий анализде өтүшөт. Бизде, к сожалению, андай нерсе жок. Анан боюнда болгондо анан келишет. Эгерде биз кандай биринчи кеңеш беребиз, отрицательный болсо, отрицательный, резус отрицательный эркек кишиге турмушка чыкса, бул эч кандай проблема болбойт. Эгерде жубайларын кошо чакырабыз да, эгерде аялында да, күйөөсүндө да отрицательный болсо, бунун эч кандай зыяны жок. Эгерде кош бойлуу аялдыкы отрицательный болуп, күйөөсүнүкү положительный болсо, ичиндеги баладын жана мен айткан положительный болсо, бул жерде уже проблема, оорулар пайда болуп калышы ыктымал. Муну кандай кылып биз аныктайбыз? Биринчи учетко турганда группа крови менен резус факторун карайбыз. Анан ар айда ошо титр деп коебуз, титрин көзөмөлгө алабыз. Эгерде ар айда караганда титр жок деп коет, значит буга мындай реакция, жалпак тил менен айтканда ошол нерсеге реакция жок деген сөз. Титр жок болсо 28 жумадан 32 жумага чейин антирезус деген иммуноглобулин бар да, ошон дары. Ошон дарыны сайыш керек да, внутримышечно сайылат. Ошондо организмде реакция жүрбөйт. Бала жакшы төрөлөт. Анан биринчиси ошол 28 жумадан 32 жумага чейин. Экинчи дозасы баланын төрөгөндөн кийин 46 саат, 72 сааттын ичинде сайып коюш керек да. Ошондо бала орукчан болбойт, конфликт жүрбөйт. Көбүнчө мен жакында Ноокат районунун болсо керек, Ноокат районунун бир бейтап кайрылды, 4 жолу боюнан түштү. Анан биз көп жолу өнөкөт боюнан түшүү дегенде себептер өтө көп өнөкөт боюнан түшүүнүн. Аны мен изилдеп келгенимде ошол аялда кандын группасы отрицательный болуп чыкты. Текшерсек, ол уже 4-чү баладан кийин уже ол каралбайт. Анан айла жок, мен айтмалар уже айла жок, ажырашканга туура келишти. Эми ошол отрицательный балага турмушка чыгыш керек да. Эгерде ошол аялды убагында биринчи кош бойлук болгондо, ошол уколду сайып койгондо, ушул может быть ушул нерсе тагдырына мындай балта чабылбайт беле деген сөз да. Бул метод бизге эми жакшы келе баштады. Буга чейин ушул дарылар бизде жок эле. Азыр мындай жок, азырда азыраак, но алдырышат. Келген аялдарга жакында бир медик да кайрылды. Ага да мен жазып бердим, Москвадан алдырдып, сайтырып алды. Бизде кеңири жок. Бизде кеңири жок. Ону эми келе баштады. Көбүнчө ушу алдырышат да. Ошондо анан себеби эмнеге бул дарынын кеңири жоктугу, колдонуучулар аз да. Мына 100 аялдан где-то бир 4-5 аялда отрицательный болуп калышы ыктымал. Ошончо бул дары өтө көп колдонулбагандыктан бизде ушул дары жок. Көбүнчө ушу четтен алдырышат да. Анан кээ бирде айтышат, төрөгөн эмес мен
анда эмне болот, бирок боймон түштү же внематочная беременность болду, мандачы десе сөзсүз бойдон түшкөндөн кийин дагы ушул иммуноглобулин дегенди сайып коюш керек да. Же болсо внематочный болуп операция болобу. Операция болгондо да обязательно сайып коюш керек. Аны сайбаса онда кийин ошентип өнөкөт бойдон түшүү болот. Баланы көтөрө албайт, конфликт жүрө берет, анан же оорукчан же инвалид бала төрөлүп калышы ыктымал. Бул жерде коркоонун кажети жок. Ошо ДЦПнын бирден бир себептеринин бири ошо группа кровинин отрицательный болгондугу да болушу мүмкүн. Экинчиси бул жыныс жолу менен жанагыда мен айткандай жыныс жолу менен жугуучу оорулар дагы ушул ДЦП ооруга алып келиши мүмкүн. Экинчиси бул генетикалык оорулар ДЦПга алып келиши мүмкүн. Ошондой эле утуру баягы угроза деп вопрос болду. Угроза болгондо баягы ич катып, бала кыйналып ич катыганда кислород аба жетпейт дагы, и баланын мээсине жакшы аба барбай калат да, кан айлануу жакшы болот. Ошондон да ДЦП болуп калышы мүмкүн. Кийинки себептер ДЦПнын бул бала төрөлүп атканда сложные тяжелые роды деп коебуз да. Длительный период толго тартып жүрө берет да, анан бала кыйнала баштайт. Ошол мезгилде ДЦП болушу мүмкүн. Ошол эле биздин тамактануу деле таасирин тийгизет. Абанын булганышы, туура эмес тамактануу, фастфудту көп жеши, анан эң негизи бул миграция деп айтам дайыма. Беспорядочный өнөктөштүн бирөө эмес, көп өнөктөш болот. Эки кишилер Россияга кетип, четтерге барып иштеп келип атышат. Ошо менен кош өздөрү акча деле алып келбей, дагы орун да алып келип атышат да. Ошол нерсени биз айтабыз, бирок эркектер көбүнчө как носители депчи жүрүп ошону таркатып коюшат да, өздөрү билбейт анычы. Даже элементарно бир гана өнөктөштөн жыныс жолу менен жугуучу ооруну жугузуп алышат да. Бир өнөктөштөн 2 аял болсо 2 аялына, 3 аял болсо 3 аялына өткөрүп, ошо менен уже 4-5 адам оорукчан болуп атат да. Ошондой эле бизде баягы гепатит Б-лар да көбөйүп атат, гепатит С-лар көбөйүп атат. Ошол биздин шартка байланыштуу ошондой оорулар көбөйө баштады. Баланын тескери болуп калышынын себептери андай болот деп айтыш кыйын. Бул себеби көбүнчө ошол эле бул патологияга деле кирбейт десек да болот. Туура эмес жайгашуусу ошо инфекциядан да болуп калышы ыктымал. Негизи тескери болгондо баш өйдөдө болгондо биз упражнение деп айтабыз, көнүгүүлөр бар. Ошо 20-30 жумага чейин көнүгүү жасаса, бала оң болуп жылып калат да. Бул мындай себеп, мындай себеп болду деп айтыш кыйын. Анык жооп жок буга. Бул физиология. Анан кийин неме болуп калгандыгы дагы эмнеге ДЦПнын да бир себеби көбүнчө азыр ушундай суроо менен келип атышат. Жана пуповина деп киндиги оролуп калат деп атпайбы? Анан көбүнчө бир жолу оролсо киндик моюнга бул эч нерсе таасир этпейт. Уже 3 жолу болгондо бала болуп калат дагы. Булгандан дагы баягы ошол пуповинадан кан барат да, бала ошол жерден баягы плацента деп коебуз, пуповина деп коебуз. Ошол жерден азык түлүктөрдү жана абаны ошол жерден алат да. Ошондо баягы мой оролгондо толук кандуу барбайт дагы, балада асфиксия мозга деп коебуз, аба жетпей, кислород жетпейт дагы, ошондон да ДЦП болот да. Ошон үчүн УЗИге түшүш зарыл. Кайсы жумада мен жана айткандай мурунку немеде айтканда 12 жумада, 20 жумада, 30 жумада. Ошо айрыкча 30 жумада ошо баланын киндиги оролуп калат. Көбүнчө коркуп келишет, баланын киндиги оролуп калыптыр деп. Бизге УЗИге да келишет, бир жолу оролсо бул ондой таасири жок. Бул нормально эле. Туура төрөлүп аткандар жакшына чыгат. Эгерде 2 жолу же 3 жолу оролуп калса, бул уже карашат роддомдордо. Буну же төрөтүп алабыз, же кесарево менен төрөтүп алабыз. Бала жакшы төрөлүш үчүн. Ооба, эгиз биринчи УЗИде түшкөндө эле билинет. Качан биз кош бойлуу деп атабыз. Биринчиси бул баягы задержка менструации деп коебуз. Убагында мурунку айда 5-нчи, мисалы үчүн апрелде келип, бул айда 5-нчи майда келбесе, 6-нчы майда тест на беременность кылса, значит бул аял кош бойлуу десек болот. 2 полоска чыкса. УЗИде качан билинет? 1 жумадан кийин. 1 жумадан кийин ошол бала маткага түшөт да. Маткага түшкөндө билет. А эгиздиги ошол 7-8 жумада уже билинет. Одна неме
кош бойлуу эгиздер бул маткага түшкөндө эки оболочка деп кой жалпак тил менен айтканда двойняшки болуп уже сразу эле УЗИден билинет да. На ранних сроках билсе болот. Кээде болот ушундай көп кездешет. Аял кишилер жакында эле болду. Келди, биринчисинде түшкөндө эгиз деп айткан деди, кийинкисинде анан бирөөлө деп. Андай да болот, баягы эгиз болот дагы, бирөөсү өсөт, бирөөсү обратное развитие болуп жок болуп келишти ыктымал. Ушундай көп кездешет, мисалы көп эмес. Маселе бизге дагы келип такалат да, бул жерде дарыгерлерде да күнөө бар депчи. Ошону айт. Бул нерсе ошол нерсе деген да көрсө. Да, өзүн негизи. Ошондой анан кээ бир айтат да, бул билет, бул билбейт деп дарыгерлерге сразу сөз тиет да. Жок, мындай эмес, кээде ошондой болот. Биринчи УЗИге барса эгиз дейт да, кийинкиси жок бирөө экен деп айтылат да. Себеби ошо бирөөсү өспөй калып, бирөөсү өсүп кетет. Андай учурлар да кездешет. А көбүнчө эгиз болгондо сразу УЗИде эки плодное яйцо деп коебуз, жана капча болуп тур, эки отдельно плодное яйцо болуп калат. А кээде ошо бир плодное яйцодо эле эки бала болот да, эки зародыш болот. Ондой случайлар көбүнчө ошо эки плодное яйцо болгондо бирөөсү өспөй калышы ыктымал да. Же болсо тиги эки плодное яйцо деп коебуз, ошонун ичинде экөө болсо мындай бирөөсү өспөй калышы ыктымал. Кээде экөө тең өсө берет. Бул ошол киши туура эмес маалымат да. Эгиз болуп, бирок генден өзгөрөт. Генден деп да айтсак да болот. Көбүнчө генден да, генетическийнан кийин жана эгиз бала төрөлгөндө келгенде биз көбүнчө сурайбыз да, урологунда барбы эгиз төрөлгөн деп. Какой-то степени генден. Бирок акыркы маалымат боюнча эгиз 3 эм 4 эм дегендер бул нормага келбейт да. Бул это как патология деп айтылат. Нормада өзү негизи келгенде мен эгизди каалайм десем, мен айдым бирден эле экөөнү төрөп алгылачы дейм. Потому что эгизди 9 ай көтөрүп, эгиз баланы здоровый төрөш да өтө кыйыныраак да. Бул азыркы себеби мурункулар төрөлө биздин энелер, чоң энелерибиз эгиздеп, сегиздеп 9 бала, 10 баланы да төрөп аткан го. Анда биздин жеген тамагыбыз башка болчу. Өнөктөш шөттөрү бирөөлө болчу, абабыз таза болчу, организм чың болчу, мынчалык оорулар көп эмес да, ошон үчүн кош бойлуулук жакшы өтчү да. Келишет кээ бирлери, келиндер биз ушинтип жакшы эле төрөгөнбүз, мен келин алдым, боюнда болбойт да, жада эле түшүп калып деп күнөөлөшөт да келиндерди. Келиндерде күнөөсү негизи жок. Күнөө өзүздө биринчи ошо кичинесинен туура тарбия берүү, ошол эле гигиена, даже элементарный менструальный циклды билдирүү, өзүн туура алып жүрүү, туура тамактануу, гигиенаны сактоо, ошол кичине нерседен чоң нерсе келип чыгат да.